Саламатсыздарбы, урматтуу спорт кооздору, эфирде Таймаш спорттук көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Сузак районуна караштуу Сузак айыл аймагынын Благовещенко айылында жайгашкан Сузак райондук балдар жана өспүрүмдөр спорттук мектебинен алып көрсөтүүнү туура көрдүк. Айтайын дегенибиз, бул жерде волейбол оюну боюнча кыз келиндер арасында кезинде Жалал Абад областынын анык мүчөсү болгон Жапаралиева Бумасиданын жаркын элесине арналган биринчи республикалык турнир болуп өттү. Белгилеп кетчү жагдай, урматтуу спорт каармандары, Бумасида Жапаралиеванын жаркын элесине арналган волейбол оюну боюнча турнир мурда окуучу кыздар арасында өтүүчү. Бул ирет биринчи жолу республикалык мааниде өтүп жатат. Анда назарыңыздарды мына ушул мелдештен тартылып алынган тасмаларга бурабыз. Бүгүн мына өзүңүздөргө жогоруда айтылып өткөндөй, биздин эжебиз, энебиз Жапаралиева Бумасиданын элесине арналган ушул иш-чараны уюштуруп жаткан, ошо тарбиялап өстүргөн кызы Гүлбарчынга да ыраазычылык билдирем, үй бүлөсүнө ыраазычылык билдирем. Өзүбүз бул дүйнөдөн өтүп кетсек дагы элесибиз жүрөгүбүздө калат деген сөз ушундан келип чыкса керек. Мына өзү ушул жерде карап тургандай болуп турат. Ушул иштерди уюштуруп, дайыма ушул жаркын элесин унутпай алып жүргөн үй бүлөсүнө ыраазычылык билдирем. Спортту сүйүүчүлөрүбүз бүгүн алтындай убактыңарды бөлүп айтышып атат, Бишкектен, Оштон келип атат командалар деп. Келген силерге ыраазычылык билдирем. Аман эсен келдиңиздер, жакшы ийгиликтерге жетишип, аман эсен жетип алыңыздар. Бул биздин спорт өзүңүздөргө белгилүү болгондой, достуктун, тынчтыктын элчиси, ден соолуктун булагы деп бекерден айтылбаган. Дайыма ушундай жарык маанайда бекем ден соолукта болуп жүргөнгө өзүбүздүн да аракетибиз болуш керек. Мен сиздерден терең ишенем сиздерге. Мындан ары дагы өзүбүздөн кийинки мына жакшынакай жаш муундарыбыз турат. Ушуларга үлгү болуп, ушуларга да жол көрсөтүп, биримдикте бул тынчтыктын, биримдиктин символу. Ошондуктан дайыма ушу спортту таштабастан, пенсияга чыкканда дагы таяк таянып калганга чейин ушу спортту таштабастан ойной бериңиздер. Ийгилик. Иш-чарага келип отурабыз Бишкектен. Гүлбарчын эдебиз үй бүлөлүк бакыт каалайм. Агая дайыма аман болсун, ишенеңдер. Үй бүлөң менен, бир туугандарың менен ден соолукта дайыма ушундай иш-чараларга чакырып бизди жүрө бер. Үй бүлөңөргө бекем ден соолук, өмүрүңөргө рызкыңарга береке каалаймын. Ушул иш-чарада эми атайын келип атабыз. Мына азыр бул жерде мектептеги окуучулардан баштап Бишкектен, Оштон, биз болсо Жалал Абад мамлекеттик университетинин атынан командалар келип отурат. Барыңыздарга бүгүнкү ушул иш-чарада чоң ийгиликтерди каалап, дайым ушул Сайпидин Патиновдордун үй бүлөсү спорттук үй бүлө деп жогорудагы айтылды. Биз да ушулорду колдоп, дайым ушул биздин коомчулукта, биздин мамлекетте жаштар болобу, кандай жашта болбосун, спорт менен машыгып, дайым ушундай иш-чаралар көп болуп, спортту сүйгөн адамдардын тирүүсүндө эмес, өткөн учурда дагы дайым эстеп ушундай иш-чараларды өткөзүп, колдойбуз деген өзүбүздүн пикирибизди айтмакчыбыз. Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Благовещенко айыл өкмөтүндө Жапаралиева Бумасида эженин жаркын элесине арналган турнир волейбол боюнча турнир болуп жатат. Мына бул жогорку деңгээлде өтүп жатат дейбиз. Бул жерде Бишкек шаарынан Ош, Жалал Абадда волейбол сүйүүчүлөр келип катышып жогорку деңгээлде топ болуп жатат.
мына булардын мындан ары бардыгына ийгилик. Жапаралиева Умасайда энебиздин элесине арналып өткөрүлүп жаткан республикалык деңгээлдеги волейбол оюну боюнча өткөрүлүп жаткан иш-чара бул энебиздин өзү бул ааламдан өтүп кетсе дагы спорт чөйрөсүндө кылган эмгектерин жана балдардын спорт тармагына кылган эмгектери абдан көп. Биз бир эле волейбол эмес, бардык спорттун түрлөрү боюнча райондук жана областтык республикалык мелдештерди өткөрсөк абдан жакшы болмок. Биз эми райондо, областта бардыгыбыз аракет кылып атабыз спорттук иш-чараларды болушунча өткөргөнгө. Бүгүнкү иш-чарада Кудай кааласа мына республикалык деңгээлде өтүп атат. Энебиз жөнүндө айтсак, энебиз мектепте гана иштебестен бул спорт тармагында дайым агай менен биргеликте спорт чөйрөсүндө көп оюндарда катышып жүргөн эне болуп эсептелет. Бүгүн ушул турнирде биз Бишкектен Жасмин командасы келдик. Атайын чакыруулар менен бул аябай чоң деңгээлде өтүп жаткан турнир экен, аялдар аралыгында, кыз келиндер аралыгында. Bunday турнирлер бүт эле айыл жерлеринде боло бербейт экен. Бүгүн өтүп жаткан турнир аябай чоң деңгээлде чоң эме болуп өтүп атат. Биз ушул командада ойноп азыр чыктык. Ыраазылык билдиребиз ушул Патинова Гүлбарчынга, Сайпидин агайга. Буга чейинки ошо апамын жаркын элесине арналган турнирди окуучулар аралык, ошо областтар аралык өткөзүп келгенбиз турнирди. Азыр мына 9-турнир өтүп жатат. Азыр республикалык деңгээлде өткөзүп жатабыз да. Ушул эми кийинки жылдан Кудай кааласа улантып дагы мындан дагы Кыргызстанга таанымал спортчуларды, волейболисткаларды чакырып өткөзүүгө ниет кылып атабыз буюрса. Сонун деңгээлде өтүп жатат. Азыр баары күчтүү командалар келишти. Ошол атам да көрүп отурат, атам да сүйүнүп отурат. Ушул күчтүү кыздарды көптөн бери көрө элек болчу. Бизде командалар баары эле күчтүү, даяр, баары даяр. Жакшы даярданып келишиптир. Азыр жума сайын, ай сайын ушу лигалар өтүп жатат кыз келиндер арасындачы. Күчтөнүп келип атышат. Ушу жылдан жылга сайын күчтөнүп командалар. Азыр түштүк регион, түндүк региондордо бүт лигалар өткөнгө байланыштуу командалардын баары күчтүү. Бул эже биздин Жаңы Дыйкан орто мектебинде көп жыл мугалим болуп иштеди. Ушу эженин элесине арналган ушу волейбол турнири өтүп жатат. Бишкектен, Оштон, республика арасында турнир өтүп жатат. Кыз келиндер арасында. Бул өтө жакшы нерсе. Бул көп 9 жылдан бeri өтүп жаткан турнир. Бул турнирге ошо эженин балдар кыздары ар жылы элесине арнап өткөзүшөт чоң турнирди. Рахмат ушуларга. Бул эженин нерсине келсек, бул эже өтө жакшы эжекей болгон, бизди дагы окуткан.
Эми урматтуу спорт каармандары, сиздер Сузак районуна караштуу балдар жана өспүрүмдөр спорттук мектебинде кезинде волейбол оюну боюнча кыз келиндер арасында Жалал Абад облусунун курама командасында ойноп жүргөн маркум эжекебиз Бумасида Жапаралиеванын жаркын элесине арналган кыз келиндер арасындагы биринчи республикалык турнирден тартылып алынган финалдык таймаштын акыркы ирмемдерине назар салып турасыздар. Мында кызыл түстөгү волейболчу айымдар азыр топ менен мына ушул кызыл түстөгү оюнчулар. Булар Жалал Абад шаарынын Арет командасы. Ал эми сиздер кадрдан көрүп турган волейболчу кыздар болсо Ош шаарынын Энергетик командасы. Азырынча Ош шаарынан келген волейболчу айымдар эсеп сандары боюнча алдыда баратышат. Беттешүүнүн акыркы бөлүгү алдыда Ош шаарынын Энергетик командасы. Негизинен алганда Бумасида Жапаралиеванын жаркын элесине арналган волейбол оюну боюнча мелдештер буга чейин 9 ирет областтык масштабта мектеп окуучулар арасында өтүп келген болсо, бул ирет алгачкы жолу кыз келиндер арасында өтүп, ага Ош областынан, Жалал Абад областынан, ошондой эле республикабыздын борбору Бишкек шаарынан командалар келип, волейболдук аянтчада топ сүрүштү. Топ менен Жалал Абад шаарынын Арет командасы, алар жана айтып өткөнүмдөй кызыл түстөгү оюнчулар. Негизинен алганда акыркы жылдары кыз келиндер арасында волейбол оюнуна республикабызда абдан мыкты көңүл бөлүнгөндүктөн учурда волейбол оюну боюнча Кыргызстандын биринчилиги, ошондой эле Энелер лигасы байма-бай өтүп турат. Ошондуктан да кыргызстандык волейболчу кыздар учурда Азияда өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүшүүдө. Мына ушул Сузак районундагы Благовещенка айылында өткөн волейбол оюну боюнча Бумасида Жапаралиеванын жаркын элесине арналган волейболдук турнирге дагы Кыргызстандагы мыкты волейболчу айымдардын келгендигин көрө алдык. Азыр чабуулда Ош шаарынын Энергетик командасы болду. Алар кайрадан эле чабуулдарын улантышууда. Мына бул жерде жергиликтүү волейболчу кыздар, жетагыраак айтканда Жалал Абад шаарынын Арет командасынын оюнчулары мыктылыгын көрсөтүшкөн. Кадрда Ош шаарынын Энергетик командасынын оюнчулары. Негизинен алганда бул күн өткөн беттешүүгө Ош шаарынын сиздер кадрдан көрүп турган Энергетик командасынын кыздары, ошондой эле Жалал Абад шаарынын атынан чыккан Энергетик жана ОМАС командалары волейболдук аянтчада абдан мыктылыгын көрсөтүшкөн. Ал эми мына ушул турнирдин башталышында Жалал Абад мамлекеттик университетинин эжейлери дагы абдан мыкты оюндарды көрсөтүшкөн. Бирок кийинчерээк алар волейболдук аянтчада жеңил узасын тартып калышкан. Ошондуктан финалдык баскычтарга жолдомо албаган командалардын катарында Жалал Абад мамлекеттик университетинин жана Бишкек шаарынын Жасмин волейболдук клубунун кыздары болушкан. Эми болсо финалдык таймашта сиздер кадрдан көрүп турган
Ош шаарынын энергетик командасынын оюнчулары азыр чабуулда болгон. Ошондой эле Жалал Абад шаарынын Ариет командалары мына минтип финалдык беттешүүдө волейболдук аянтчада топ сүрүшүүдө. Мелдештин уюштуруучусу Жалал Абад областында учурда кыз келиндер арасында волейбол оюну боюнча эң алдыңкы сабында турган кыздардын бири Гүлбарчын Патинова. Мына ушул волейболдук турнирде негизинен алганда кыздар көбүнесе коргонууда, ошондой эле бирин-бирине топту узатууда абдан мыктылыгын көрсөтө алышкан. Ошондой эле мына мынтип чабуулга өткөндө дагы кыргыз кыздарынын учурда волейбол оюнуна абдан мыкты ийгиликтерди жаратып жаткандыгына күбө болдук. Белгилеп кетчү жагдай, урматтуу спорт каармандары, Бумасида Жапаралиеванын жаркын элесине арналган волейболдук мелдеште мына ушул Сузак районуна караштуу Благовещенка айылында жайгашкан балдар жана өспүрүмдөр спорттук мектебинде тарбияланган кыздар дагы Ариет командасынын волейболчу айымдары менен кескелип өздөрүнүн абдан мыкты оюндарын көрсөтө алышты. Негизинен алганда учурда мектеп окуучулары арасында волейбол оюну боюнча Сузак районунун балдар жана өспүрүмдөр спорттук мектеби, ошондой эле Токтогул райондук спорт мектептери алдыда. 3-cü orundu Baygel orundu Жалал Абад Olmaz komandası yerinde. Ошондой эле экинчи байгелүү орунду Жалал Абад областынын Ариет командасы Baygel orunu birinci orunu gelген Oş tepesinden gelgen energetik komandanı tutuktayız birinci orunu.
Урматтуу спорт каармандары, ушун менен Таймаш спорттук көрсөтүүсү аяктады. Программанын автору жана тасмага түшүргөн телеоператору Маматкадыр Маматалиев, монтаждаган видео инженери Самат Сатыбалдиев. Дайыма спорт менен машыгып чың ден соолукта болуңуздар, саламатта калыңыздар.